Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович. Бүгүн 7 апрель. Шереметьево, Москва, аэропорт. Мекениме кетебиз деп үмүт менен талаада жүргөн мекендештерибиз. Числоны айтып туруп сүйлөп. Söz tanışmaya gelip kimden başlayalım? Size başlayalım. Size başlayalım. Хорошо. Кеткилер. Ассаламу алейкум, уважаемые кыргызстанцы. Мы все здесь кыргызстанцы, которые находятся в городе Москве, вот сейчас в данный момент Шереметьево. Сегодня 7 апреля 2020 год. Мы хотим в первую очередь обратиться к президенту Кыргызской республики Сооронбаю Жээнбеку Шариповичу, премьер-министру Абылказы Дүйшекеевичу, депутатам Кыргызской республики. Уважаемые кыргызстанцы, мы просим вас помочь нам всем улететь на родину. С 19 марта по сегодняшнее 7 апреля мы находимся вот кто где. Кто-то на квартирах, кто-то на хостеле, кто-то вот в аэропорту. Сегодня мы собрались кое-какая часть, вот, которую вы видите вот здесь сегодня. Это еще не все люди. Мы все нуждаемся в помощи. Среди нас есть беременные женщины, пожилые люди. Мы хотим все попасть домой, потому что у нас там на родине есть дети, которые тоже находятся в зоне риска, опасности. Мы бы все хотели попасть домой. Просим вас помощи. Заранее спасибо. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу президент, урматтуу премьер-министр, Аргастан президентке, Аргастан премьер-министрге кайрылууга туура келди. Себеби ушул жерде турган, мына менин артымда турган элдердин үнүн уга турган эч ким жок. Элчилик да эч кандай жардам бере албай атат. Биз жакшы эле чыдадык. Мына бир айга жакындап калды. Şu Шереметьево аэропортунда жүрөбүз. Кыргызстанга жете албай, күнүгө эртең, күнүгө мына, күнүгө ана деп жүрө беребиз. Биздин да Кыргызстанда үй бүлөбүз, бала бакырабыз. Күтүп турат, булар качан келет деп жол карап. Ал эми бул жерде чоң тоо келчиликке салып көптөгөн иностранцтар келип атат, чыгып атат. Москвада болсо күндөн күнгө бул оор күч алып атат, аны көрүп турасыздар. Ошон үчүн Аргастан сиздерге кайрылууга туура келди. Бир айласын таап, ушунча кишини алып кетти. Бүгүн мына 7 апрель 2020 жыл эртең мененки саат 6 түнү бою ушул жерде түнүп, ушул жерде басып жүрөбүз. Жөн эле жерде жатып отура бербей, бирде келип полициясы келет, бирде келип дабир службасы келет. Ары коолайт, бери коолайт. Жерде кыргыздын жарандарын, элдерин ойлоп койгон бир да жан жок. Ушул боюнча бир тез аранын алдында, тез аранын ичинде бир чечим чыгарып коюңуздар. Рахмат. Катуураак сүйлөң. Кырдаалга байланыштуу оорууну жугузуп албай деп күндөн күнгө бизди коркунуч карап туруп алды. Канткенде биз өзүбүзгө жетебиз деп өзүбүзчө кыйналып жатабыз. Бир суранарыбыз биз сиздерден бир гана аэропорттон самолеттон суранабыз. Бизди өз мекенибизге алып кетиңиз. Мындан башкаргабыз жок. Биз ар жерде сыртында болуп, мындайча айтканда бир таштанды элдей эле болуп калдык. Бизди эч ким укугубузду коргобойт экен бул жерде. Бизди Кыргызстан гана коргойт. Эч кандай болуп мемлекетибиз керек эмес.
Munda boyda var ayallar var. Manda inilerim turat, akelerim turat. Kızlarımız var. Barımız sizin gana yardımınızga biz muhtaçбыз. Мы хотели бы от имени всех нас выразить благодарность нашим активистам, Акбар Байкеге и другим нашим парням, которые вот что могут, они помогали нам. Спасибо им большое, огромное спасибо. Кечеги маалыматка караганда 6 апрель 2020 жылы Екатеринбургтан 17 кыргызстандык жаран Бишкекке учуптур. Эми 17 деген бул жакта 200-300 деген мигранттар уча албай жатса 17 деген бул кандай деген сан эми? Бул жакта 300-400 мигранттар калып атпайбы? Анын ичинде дагы органда иштеген бирөө ооруп ошол жака кетип туруп, эмне сөзсүз бирөөбүз оорушубуз керекпи бул жерде, же органда иштешибиз керекпи, же чоңдор болуп чоң местада отурушубуз керекпи? Биздин кыйналганыбызды, биздин могул жерде жатып, уйкудан калып, үмүттөнүп турганыбызды ким угат? Президентке же сөзүбүз жетпей атабы биздин? Биздин эмне өгөй балдарыбызбы же Кыргызстанга? Бул кандай мындай же ответ бербейсиңер, же мына күнү рейс болот деп деле айтпайсыңар. Хостелге бардык, чыдадык, жаттык. Мындай болбойт да, күтүп отура беребизби эмне? 300-400 деген кыргызстандык бар могул жерде, биздин жарандардан. Бардыгы карап отурат силердин жоогуңарды. Тезинен бизге самолет кылып, биз мекенибизге кайтайлы. Бұл жерде біз баарыбыз үміт кылып турабыз. Урматтуу президент, урматтуу премьер-министр, урматтуу депутаттар. Дагы бир жолу ушунча элдин алдынан баарыбыз суранабыз. Бир самолет гана керек бизге. Ошо эртең болсо эртең, бүгүн болсо бүгүн. Биз ушундай ситуацияда калдык. Мындай ситуацияда биринчи жолу баарыбыз калдык деп ойлойм. Бирок дагы эле ушу силерге ишенип турабыз. Ошон үчүн тез аранын ичинде кичине ойлонуп, ойгонуп, кичине өзүңөрчө бир чечим кабыл алууга. Мен ушу айткан себеби баарынын атынан айтып атам. Бул жерде улуу бар, кичүү бар, боюнда бар, аялдар бар, келиндер бар, мына баарыбыз саргайып отурабыз. Хостелге жаттык, аэропортко кеттик, бул чыкты, экинчи терминалга келдик. Жерде дагы Кудай сактасын деп Кудайдан тилеп отурабыз. Качан эмгибизди кылып чыкпаса экен деп Кудайдан тилеп, ошон үчүн чечим кабыл алып коюңуздар. Урматтуу премьер-министр, урматтуу депутаттар, урматтуу Сооронбай Шарипович. Биз сизден суранабыз, баардык жарандын атынан. Тез аранын ичинде чечим кабыл албасаңар, бул жерде уже болбой калдыкпыз уже. Бизге уже выход жок. Каяка барышыбызды билбейбиз. Ошол менен айтарым. Күндөн күнгө Москвада ушул ооруга чалдыккандардын саны да өсүп атат. Күндөн күнгө 500, 600, 700 миңге жакын адам өсүп атат. Эми бизди бул жакка калтырып койгондон эле өзүңөр деле чочуп атсаңар керек. Биздин бул Кыргызстанда 216 адам болсо, бул жерде азыр данный момент уже 10 миңге жакындап калды. Күндөн күнгө саны өсүп атат. Эми биз эмне кылабыз бул жерде калсак? Бизди орустарды өзлөрүнүн нормально карабайт да, бизге даже маска сатпай атат. Кантип бизди карайт ушул жерде? Кече эми бирөө айтпайын дейсиң, айттыра салсак. Кече бирөө эми Кыргызстандык өзүбүздүн мекендешибиз өрттөн өлүптүр. Анын сөгүн ушул жерге калтырабыз деп атасыңар. Ошол 5 апрель күнү өрттөн өлдү. 6 апрель күнү ти органдагы адамга учуп кетип атат. Бул кандай? Туруп алып кете албайсыңар да, анан кийин бир органда иштеген чоң адамды бир чартын рейс менен 17 адам менен кошуп жөнөтүп атасыңар. Бул жакта 400 адамдын көзүн ким карайт? Ким жардам берет бизге? Ушуга жооп берип койгула, качан рейс болот бизге? Бул жерде апалары бар, боюнда бар, эжелери бар, чоңдор бар, жаштар бар. Кичине бизди да ойлоп койгула мигранттарды. Рахмат. Саламатсыздарбы? Сооронбай Шарипович, урматтуу биздин Кыргызстандын депутаттары, министрлери бизди алып кетишиңерди суранабыз. Анткени бизде биякта кырдаал оор болуп турат. Биз кыйналдык. Көбүбүздүн барар жерибиз жок. Мисалы үчүн аэропортто түнөдүк. Бизде ары түртүп, бери түртүп, жетим калган баладай эле ары калап, бери калап
кыйнап атышат. Üşüdük. Бияктан боюндагылар бар, карылар бар. Бизди ойлогон киши жок. Карарыбызга жегиз кылбай калдык. Бизди биякта даже медсестра, медиктер жок караганга. Ертең бизден кеп болсо бизге эч ким жок карабайт. Ошон үчүн бизди көчөгө таштап, мындай көчөгө барбаңыздар, бизди убак менен медосмотрдан өтүп, ден соолугубузду текшерип турушубуз керек эле. Мисалы үчүн карантин башталгандан бери биз даже поликлиникага барып өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрө албай жатабыз. Курсагыбыз бирде ач болот, бирде ток болот. Биздин ден соолугубузга кандай залакат тийип атканын эч ким билбейт. Силерден суранарыбыз бизди кыргызстандыктарды бөтөн жерде, бөтөн элде кор кылбай алып кетиңер. Бети чогулган элдин жарымы башка зала зданияда чогулуп мындай көп толпа болгула деп экиге бөлгөн элди. Дагы бир 70 болсо 45-50 киши бар дагы далек аз эмеде, зданияда. Görüntü mü? Görüntü.